Бүгүнкү күндө көптөгөн мекендештерибиз дүйнөнүн булуң бурчунда жашап эмгектенип келишет. Бөтөн жерде, бөтөн элде өз ордун табып, үй бүлөсүн багуу менен катар эле мекенге алыстан кызмат өтөп жатышат. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманынын бири Москва шаарында эмгектенип жашап жаткан акын, Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, бир нече китептердин автору Айталы Жандаров агабыз. Айталы Жандаров узак убакыттан бери Москвада жашайт. Мекен сүйүү, жаштык, өмүр темаларын өз ырларында чагылдырган акындардын бири катары окурман журтчулугуна таанымал. Анын бул аралыкта 4 поэтикалык ырлар жыйнагы жарык көрүп, китеп күйөрмандарына тартууланган. Москва кайрыктары, Аруу дүйнө аттуу адабий клубтардын көч башында турган Айталы Жандаровдун канча жылдык эмгеги Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзу тарабынан өз баасын алып келет. Анын эмгектеринин бири акын Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына арналган Алыкул жана Залкарлар аттуу китеби болуп саналат. Жылы Ак Суу районунда Падышайтта Касык Суу селосунда туулган. Туулгандан кийин ал жерден биз башка жерге 4-класста мен башка жерде окуп 4-класстан баштап Ренжит Жозокоштоо айылында Горький атындагы мектепти бүтүргөн. Армиянын катарында служба этип келип Бишкекте 1 жыл журналистика бөлүмүндө окудум. Андан кийин 78-жылы Москвага келип, ошол ойдон Москвада жарануу болуп, Россияда. Ошондон үй-жай болдум, иштедим, 20 жыл Правда газетасын иштедим. Бул жерден пищевой академияны бүттүм. Андан кийин 2 жылдык Ленинизм, марксизм университетин бүткөм. Андан кийин ошо мектепте окуп жүргөнүмдө ыр жазгам. Ошону биздин райондун Жаңы турмуш деген газетине басып чыккан. Андан кийин көп жолу ыр жазып ошо жүрдүм да. Андан кийин акыркысында мына 98-жылдан баштап ойгу турган китептерди жаза баштадым. Мен азыр ырым окуп берейин. Ата деген Кыргызда эң чоң нерсе да. Анан жаш кезинде кыргыздарда бала сүйлөп атканда ата деп сөз баштайт экен да. Анан биз 11 тууганбыз. Ошондо мен атама арнаган ырым бар эле, ошону окуп берейин. Чарчаган алп денесин кири жазып, келаткан атекеме кенжебизди жүгүрүтүп алдын тосуп биз турабыз. 10 бала актар бекен эмгегинде. Үй менен конок келет, конок күтөт. Куттуу үй адамзаттын эшиктери бойтоңдоп жүгүрүшүп балдар жүрөт. Турмуштун биз басуучу таталары. Кыргыздарды бир куплет менен айттым эле. Ала тоо, аладам жатат уктап, нарыным денесинде тынбай чуркап, ысык көл ал толкуну согуп турган жүрөгү кыргызымдын жатат курчап. О мезгил өмүр бердиң сен улуңа, азалым бактарын айтпай туруп, калсын деп жайкы күндүн жамгырына, кышкы күн бет алдыман борон уруп. Жетпедим ойлорума, максатыма, бүтүүгө үлгүрбөдүм иштеримди, сен тагдыр алагачтың жолгарда, мен сени татал турмуш кечиремби.
Кыргыз өнөр жай текстили бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй өнүгүп, ири шаарлар менен тең тайлашып келе жатат. Бул багытта жакшы ийгилик жаратып, кыргыз текстил менен Россияны жана жакынкы мамлекеттерди камсыздоодо Айнагүл Сүйүнбаева эжекебиз көп жылдан бери эмгектенип келет. Күнүгө эртең менен жумушка келатканда биздин торговый центрдин сыртында чоң тамгалар менен киргизский производители деп жазылып турат. Ушул жазууну окуган сайын өзүмдү өзүм аябай сыймыктанам да. Ошол цехтер бара-бара чоң фабрика болуп ачылып, ошол дагы да көбөйүп, продукциябызды көбөйтүп, ушул кичинекей цехтер, кичинекей ар бир адам өзүнө тартпастан баягы өзүнө тартып деле ар бир кичинекей цех, кичинекей бир 10, 20, 30, 40 швеяларды тигүүчүлөрдүн үй бүлөсүн дагы камсыздандырып атты да. Эми ошол цехтердин баары бириктирип, мисалы чоң фабрика ачып, Кыргызстан өнүгүп өссө деп ойлойм да. Өзүбүздүн Кыргызстанда деле пахта өсөт. Ошол өзүбүздүн Кыргызстанда тканьдарды производить этип, ошол тканьдарды алып тигип, ушинтип чоң ийгиликтерге жетишсе деп ойлойм. Жылдан жылга Кыргызстандын кичинекей цехтеринде тигилген буюмдар баркынын көтөрүлгөндүгү, андан тышкары ушул чоң ушуга чейин канча жылдан бери иштеп келе жаткан жана Турция, Белоруссия, Кытай өлкөлөрү менен тең тайлашып эмгектенүүдө. Мурда Россия жергесинде Турция, Польша, Белоруссия өңдүү мамлекеттерден чыккан кийимдер бааланып келген болсо, азыр кыргыз текстили, анын ичинен айымдардын заман талабына ылайык келген саркеч кийимдери алдыңкы орунда турат дейт Ишмер айым. Мына ушундай түйшүктүү жумушту аркалап базар менен үйдүн, Кыргызстан менен Москванын ортосунда жүргөн Айнагүл айым Москвада жашаган кыз-келиндерди да жумуш менен камсыз кылат. Албетте, ар бир жумуштун өз түйшүгү, өз оорчулугу бар. Бөтөн жерде ал өзгөчө билинет. Бирок бул түйшүктөр, бул жумуштар өз убагы келсе аяктап, Айнагүл эжедей ишмер айымдарыбыз өз мекенибизде жашап эле кыргызды кыргыз кийимдери менен даңазалаган заман келет деген тилек менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз.